Дастанын ушу кичинекей кездеринен бирке айта кетсем, бул өтө бейбаш болчу чындыгы. Аябай бейбаш. Үйгө мындай такыр отура алчу эмес, таппайсың. Кайда ойноп кеткенде тапчу эмес элек. Анан өжөр болчу, мындай жасайм деген жазачу, кылам дегенин кылчу. Анан бара кийинчерээк улам чоңойгон сайын мүнөзү өскөрдү, токтоо аябай. Анан бирок өжөрлүгү калган жок. Ошо өжөрлүгүнүн арты менен ушундай ийгиликтерге жетишип отурат. Анан балдарыбыз Кудай куткалсын. Дагы бири-бирине кайрымдуу, бири-бирине акылдарын айтышып, эстүү балдар деп ойлойбуз. Ооба, 3 бала, үчөөнүн мүнөзү 3 бөлөк. Бири-бирине баягы бириники ар бирөөсүнүкү чоң атасында, бирөөсү атасы, бирөөсү апасы дегендей 3 бөлөк мүнөздөгү балдарыбыз бар. Анан Дастандын мүнөзү бул ушу бир мүнөз, көп сүйлөбөйт, оор басырыктуу. Чоң атасын тарткан өзүнүн. Үйдө дагы мындай суроо берсең, бир эле жооп берет. Ошо бир мүнөз да, токтоо аябай. Дастандын оюну болот, Дастан оюнга кетет дегенден баштап аяктан эненин жүрөгү башкача да. Уйку жок, түн уйку. Ушул оюнга кандай барып келет, кандай болот деп анан ушу оюн ойногондон баштап бүткүчө оюнун карамай жок, бир орунга отуруу жок. Жүрөк башкача болуп эле ушу убакыт улам кирип чыгып, убакытты карап, эртерээк убакыт өтүп кетсе экен, ушу оюн бүтүп кетсе экен, дуа кылып, ушу кайра ушу дуа тилеп отурам оюндары бүткүчө. Улакка мен чындыгы ушу кенедейинен жүргөн кезден баштап эле каршы болдум, аябай эле каршы болуп, папасы болуп эшиктен кеңешип алышып эле барганы калдык, минткени калдык. Мага ушу жуп кетээрди айтышат. Биз улакка барганы калдык, кеткени калдык дейт. Мен каршы болом, барбай эле кой, сен биринчи, атасын айтам. Сен биринчи өзүң аттарын жүктөп алып, өзүң салып алып неметсең, анан бала чуркайт да дейм. Ушу барбай эле койсо экен, мектептен уруксат бербей эле койсо экен, бир шылтоо болуп калып калса экен деп ар кандай ойлорду ойлойм. Сарсана болом. Анан бирок кызыгып алган бала болбойт экен баары бир. Атасы болуп алып ээрчишип кетишет. Кийинен баягы кичине уже азыр көнүп калдык кичине. Жок, Дастан негизи бир нерсени кеңешерде дайым эле атасы менен кеңешет негизгиси. Анан мага бир чанда бир немеси болсо эле айтып, анан мен атасына айтпасам калган бүт эле атасына мындай кылгантам, байкеси бар, байкесине дагы жакшы ошо чогуу кеңешет да, байкесине неметип. Байкеси да аябай колдойт. Болгон эле келсе атын жетелеп, атын сугарып, атын карап, мынтип ант деп байкеси аябай колдойт. Атасы да колдойт. Анан ушу байкеси атасы менен мен мындай кылгантам, мен анткентам деп биринчи ушулар менен кеңешет. Анан баягы мага айтчу сыры болсо мага айтат. Анан мен атасына айтам. Дастан аябай жакшы аткарат. Тазаны аябай жакшы. Жөн эле үй шыпыргандай короолорду бүт шыпырат демеле. Тетиги огородко чейин таптаза да. Үйдө да жакшы жасайт жумушту. Бүт өзү неметип. Баягы улакчы болсо эле баягы неме эмес, үйдө да үйдө неме дегенде бүт жанын неметип. Бүт өзү жасап, айттырбай жасайт. Кандай жумуш болбосун, өзү неметип. Билбегени болсо кеңешет байкелеринен, тигиндей немелерден сурап, мынтейин, антейин деп жасайт, бүт болгон жумушту бүт эле жасайт. Дастан болсо ушу кенедейинен эле кошунанын болуп, айыл, кошуна эмес, айылдын болгон уюн, атын, коюнан бери таанып ушундай болчу да. Баарын таанып, тигинин аты, бул мунун уyu деп малга аябай кенедейинен эле жакын болду. Дастан эми ушу негизгиси эле балалык кезинен бери эле ушу спорт жагына чукул болду. Негизи топту да жакшы ойнойт. Мектепте волейбол, футболдон калбай ойночу. Анан андан кийин ушу улакка кызыкты, бирок дагы эле тобун калтырбайт, топту деле ойноп жүрөт. Анан ар кайсы жактагы республика, областка чейин топ ойноп барып жүрдү. Мектепте болсо баягы орто окуду чындыгы. Эң жакшы деп жакшы балдардан кем калбай окуду, жакшы. Анан мектепти бүткөндөн кийин ушу физкультурный академия тапшырып, ошол жакта окуйт.
азыр 4-курста. Буюрса ал окуусун дагы ийгиликтүү аяктап өмүр бою баягы улак менен жүрө бербейт да. Дагы жакшы кесип нээси болушуна тилектешпиз биз атасы экөөбүз. Ал сөзсүз дайыма эле тиги дастан алыска оюндарга кеткенде тияктан келди, бияктан келди деп болгон тууган урубуз баарыбыз чогулуп, даже айылдын эли дагы жакшы көтөрүп тосуп алышат. Биз ушу балабыз үчүн аябай сыймыктанабыз чындыгы. Айыл элине да рахмат, туугандарыбызга да рахмат. Өзүбүз да ушундай балабыз келатат деп бир аябай бир өзүнчө бир немеде болобуз чындыгы. Башкача болуп жөн эле. Демек дастан келатканда ак дасторконуңуз жайып эле күтүп турат экенсиз. Сөз ооба да. Атасы экөөбүздүн деле биздин деле тилегибиз бир ушулар үйлөнүп, ушу биз дагы ушу келиндин колунан чай ичип, ушу куда күтүп, ушу балдарыбыздын жакшылыгын көрөлү деген тилекте эле отурабыз. Алдыдагы оюнуңуздарга ийгилик, буюрса ийгилик жылмайып эле, ушу балдардын жүзүнөн жылмайып кетпей, жакшы оюн көргөзүшүп, оюн талаасында аман болушуп, кырсыктан тышкары оюн көргөзүшүп, ден соолукта болсун. Жалпы ден соолукта болуңуздар. Чоң рахмат.